Ар бир улут өзүнүн улуттук кийиминен бири-биринен айырмаланат. Улуттук кийим мамлекеттин атрибуттары сыяктуу эле бир элди башка элден өзгөчөлөп турган белги. Улуттук кийим ата-бабадан урпактарына салт катары өтөт. Мына ошол кийимдерибиздин эң сыйлуусу дагы, аялуусу дагы биздин ак калпагыбыз. 5-март ак калпак күнү. Биз бул күндү 2011-жылдан бери белгилеп келебиз. 2016-жылы Жогорку Кеңеш тарабынан атайын токтом кабыл алынып, бул күн официалдуу түрдө ак калпак жана улуттук кийимдер күнү деп жарыялаган. Демилгелеп чыккан Рысбек Жайбиров. Ошол жылдан тарта Кыргызстандын аймактарында жана чет өлкөдө мекендештерибиз тарабынан ак калпак майрамы белгиленип келет. Ак калпак бул кыргыз элибиздин улуттук баш кийими болуп, кылымдардан бери сакталып келе жаткан өзүнчө сырдуу керемет нерсе. Абалтадан элибиз улуттук кийимдерин аздектеп, өзгөчө баш кийимге аяр мамиле кылып келген. Ата-бабабыз кастарлаган ак калпак кыргыздын улуттук көркөмдүү өлөттөрүнүн көрөнгөсү экендиги талашсыз. Кыргыз эли эл болуп түзүлгөндөн бери жашоонун, улуулуктун, тазалыктын символу, ыйык белгиси катары акылман уз чебер энелерибиз ак мөңгүлүү ала тообузду көзгө тартып шөкөттөп, ак калпагыбызды урпактарга таберик мурас калтырган. Анын ар бир кыюусу, сайылган саймасына чейин терең философиялык маани берип, эр азаматтардын жаш курагына ылайыктап кийгизген. Калпак бири-бирине дал келген 4 талаадан куралат. 4 талаа биригип кыргыз элин байыртадан мекендеген алатууну чагылдырат. Калпактын ак кийизден жасалганы анын ыйыктыгын, арулугун түшүндүрөт. Жаш балдарга колдой жүрсүн деп ума эненин, тилеги дайым суудай аппак болсун деп булактын жана башкалардын образын оюу менен чагылдырышкан. Баш кийим бардык элде бар, байыртан жашап келди алар, атадан калган балага андан да кымбат эмне бар. Андыктан улуттук баш кийимибиз ак калпак кыргыз баласынын башынан түшпөсүн. Улуттук кийимдерибиз улуттун улуулугун сактап, кыргыз дүйнөсүн ааламга тааныта берсин.